адамдар даватка каршы, дават тууралуу айта кетесизби дейт. Дават туура Орусияда тыюу салынган. Бирок бизде тыюу салынган эмес. Эми Орусия христиан мамлекети, алар өздөрү каалаганын кыла берсин. Алардын расмий дини жанагыдай поп чоң молдосу. А биздики максат ажы, биз мусулман өлкөбүз. Ошон үчүн саясатта, урматтуу бир тууганым, бардык нерсени туурай бергенге болбойт. Даваттын жолу туура, бирок даватчылардын ичинде катачылык кетирип койгондору бар. Чачын өстүрүп алып, анан амирге баш ийбей, машфереге баш ийбей, көчөгө чыгып алып, катын баланы карабай көчөгө чыгып кеткен бир тууган, алар деле мусулман. Болгону кичине мындай бир кыйшайып кетип аткан түздөп коюш керек, бир аз тентегирээк эле бир туугандарыбыз. Ниети түз, акыл-эси жакшы, ыхласы жакшы, бир аз кемчилдиктери бар. Кемчилдик кимде жок, баарыбызда бар. Ошон үчүн даватты жектеген туура эмес. Айрыкча акыркы 10 жылда өлкөбүзгө диндин жакшы келүүсүнө дават өзүнүн терең салымын кошту. Ошондуктан муну жектеген туура эмес. Анан бирок ошол эле учурда инсанда кемчилик кетип турат, даватчынын өзүндө. Бирок андагы кеткен же мусулманда кеткен кемчилик бул деген, урматтуу бир тууган, исламда кеткен кемчилик эмес. Эгерде мен чубак ажы ката айтып койсом, бул илимде ката бар деген сөз эмес, анткени мен ката айтып койдум, пендемин ката сүйлөп койдум деген эле сөз болушу ыктымалы бар.